Азыркы күндө руханий жардылык абдан күч алып турган кезде адам заты байлык, бийлик, мансап, дөлөт тапкан менен тырмактын учуна болгон көңүлдү таппайт. Көңүл сүйгөн жердин кулу болот. Адам дайыма жакшы мамиленин, жакшы сөздүн кулу. Жан дүйнөнүн байлыгы бул эң чоң нерсе. Эч нерсеге алмашкыс казына да. Азыркы учурдагы эң чоң биздин көйгөйүбүз ошол болуп атат. Салт сананын бузулганы, каада салтынын бузулганы, адабият маданиятыбыздын өнүкпөй жатканы, башка салттарды бурмаланып атканыбыз, балдарыбыз ыймансыз болуп кетатканы, мунун баардыгы биздин чөйрө. Ошондуктан бул чөйрөнү оңдош үчүн биринчи кезекте өзүбүздөн баштоо менен бирге, бото көз булактын бир жерден тазаланат дегендей, мына массалык маалымат каражаттарын, социалдык тармактарды, газета, журналдарды, мына ушул тармактарды да оңдош керек. Анткени балдарыбыз кандай фильм көрүп атат, кандай кино, кандай нерсе менен азыктанып атат, мунун баарына көңүл буруш керек. Бул чоң социалдык көйгөйдү чечиш үчүн биринчи кезекте тарбия үйдөн башталат. Дагы эле аял заты үйдүн буту төрдүн көркү тарбияны башат аял болот. Энеси жамандын баары жаман, атасы жаман бирөө жаман. Эркектин башына оомат аял заты артып конот. Эркекке келген ооматты аял тээп кетирет. Аял үйдүн гана буту эмес, коомдун буту, күзгүсү да. Андыктан бекеринен айтылбайт да. Ошол ааламдын өзү аялдын жүрөгүнөн жаралган деп. Мен каалайт элем, жакшы эне жакшы балдар тарбиялайт. Келечегибиз оң болсун, балдарыбыз ыймандуу болсун. Кудай карыларыбызга кадырлуу дөлөт берсин. Эң негизи жан дүйнөбүз бай болуп, жаркын жашообуз көп болсун.